Медиада фейк көзөмөл. Сиздер менен мен Арген Камалдинов. Саламатсыздарбы? Юстиция министрлигиндеги маалымат бул официалдуу маалымат. Мамлекеттик сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга таянып, толтура журналисттер иликтөө даярдашат. Министрлик менен дайым эле түз байланышканы мүмкүнчүлүк боло бербейт. Мисалы, дем алыш күнү жооп алуу кыйын. Анткени мамлекеттик кызматкерлердин татыктуу эс алуу күнү. Бирок журналисттерде айрыкча көз карандысыз ММКларда ишенбей эле, жекшенбей эле деген түшүнүк дээрлик жок. Бүгүн биз Юстиция министрлиги тууралуу, тагыраагы министрликтин сайтындагы жалган маалымат тууралуу айтып беребиз. Юстиция министрлигинин базасында Жалал-Абад шаарынын мурдагы мэри Салайдин Авазов дагы эле калаа башчы деп көрсөтүлгөн. Демек, сайтта бул маалымат дээрлик 4 жылдан бери алмашпай турат. Авазов мэрлик кызматынан 2018 жылдын май айында кеткен. Андан кийин калааны 2018 жылдан 2020 жылга чейин Мураталы Тагаев башкарса, 2020 жылдын декабрынан бери Эрнисбек Ормоков жетектеп келе жатат. Кадрдык кызматтардын алмашуусун жергиликтүү бийликтин сайты да өз мөөнөтүндө жаңылабайт. Алсак, Жалал-Абад мэриясынын расмий сайтында биринчи вице-мэр деп Азамат Раматилаев турат. Бирок ал ушул жылдын май айында эсептөө палатасына аудитор болуп дайындалып Бишкекке которулган. Маалымат жаңыланбаган маалымат борбору. Жалал-Абад мэриясынын маалымат борбору да кадрдык өзгөрүүлөрдү жаңылаган эмес. Борбордун жетекчиси Азамат Жээнбеков деп көрсөтүлгөн. Ал бул кызматтан 21 жылдын май айында кетип, 17 ноябрда Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Ал эми Юстиция министрлигинин сайтында маалымат борборунун жетекчиси Жалил Сапаров экен айтылат. Сапаров борборду 2015 жылдан 2019 жылдын 1 мартына чейин башкарган. Кийин анын ордуна Азамат Жээнбеков дайындалып, ал 2019-2021 жылдары иштеген. 21 жылдан ушул мезгилге чейин бул кызматты Кабылбек Өчкөнбай уулу аркалап жатат. Дагы бир далили катары, Жалал-Абад шаардык мэриясынын маалымат борборунун сайтында кызматтан эчак эле кеткен кызматкерлердин тизмесин көрүүгө болот. Биз алардын азыр кайда иштеп жатканын топтоштурдук. Азамат Жээнбеков, Ош мэриясынын басма сөз катчысы. Азиза Пусурманкулова, Ош мэриясынын маалымат борборунда иштеп жатат. Нурайым Турду-Маматова 2021 жылдан тарта президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы кызматында иштеп жатат. Аскар Маматисаков регион телеканалында оператор. Бийбек Жумабаев борбордун видео инженери деп көрсөтүлгөн. Ал азыр чет өлкөдө. Жалал-Абад тазалык ишканасынын жетекчиси ким? Жалал-Абад тазалык ишканасынын жетекчиси Юстиция министрлигинин расмий сайтында жаңыланган эмес. Мекеме 2014 жылы Юстиция министрлигинен кайрадан каттоодон өткөн. Ошол маалда тазалык ишканасын Төлөнбек Бакиров жетектеп турган. Андан бери бул ишканага бир нече жетекчи дайындалган. 2018 жылы Бакиров Жалал-Абад суу канал башкармалыгына көп өтпөй көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасына жетекчи болгон. 2020 жылдын март айында шаарды жашылдандыруу үчүн көчөт сатып алууда мамлекетке 612 000 сом зыян келтирген деп айыпталып, үй камагына чыгарылган. Журналисттер президент Жапаровду колдогон фейк аккаунттардан турган армиянын бетин ачкан эле. Жапаровду колдогон эле эмес, президентти каралаган фейк армияны да тапканбыз. Негизи эле өлкөдө акыркы саясий кырдаалдардын үмүтүнөн алганда, айыл чарба же мал чарбачылыгына багытталган фермалар жыйынтык бербей калган. Анын ордуна фейк фермалардын өнүгүү темпи өскөн. Болгондо да семиз, багылган, кубаттуу фермалар түзүлгөн. Бирок бүгүн биз сиздер менен чогуу талдай турган аккаунт ал Кыргызстандагы фейк фермалардан эмес. Аны алдыда төкпөй, чачпай, шашпай айтып берет. Алар ушунчалык өнүктү дейсиз, жада калса президенттин баракчасында пайдаланып кайрылууларды жасап чыгарат. Алар керек болсо өлкө башчы Садыр Жапаровдун аккаунтун 2 рет бузганы үлгүрүшкөн. Муну менен фейк армиянын кандай гана кудуреттүү күчкө ээ экенин, анан калса тайбас экенин тайманбай айта алабыз.
Алгач президенттин атынан жалган маалымат таратылып, бирок ал постту көп өтпөй эле өчүргөн. Бул аракет жыйынтык бербегенден кийин Айгүл Жапарованын иш аракетин изилдеген чыгар. Караса Ханайымдын кайрымдуулук фонду бар. Бул аларга майдай жакты. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бул маалымат фейк деп өзүнүн Facebook баракчасына билдирүү таратты. Ошону менен Ханайымдын атын жамынган жалган маалыматтын ээси изделген да жок, кар жаады, из басты болуп токтоду. Айгүл Жапарованын атынан жалган маалымат тарап жатканы боюнча Политклиника медиасы буга чейин материал даярдашкан. Жапарованын Facebooktагы баракчасынан таралган билдирүүгө киргенде күмөндүү сайтка жөнөтөт. Ал жактан чоң суммадагы акчаны утуп алдыңыз деген кулактандырууга туш болосуз. Мында баш сөзүндө эле бул алдамчылык эмес, бүгүн 100 бактылуу адамга кайрымдуулук кылып, акчалай жардам берүүнү чечтим деп кайрылат. Текст тиркемеге ссылка калтырып, анын ичинде карта номерлерди толтуруп акча которуу жараяндары жөнүндө түшүндүрмө берилген. Бирок акчаны алыш үчүн өзүңүздүн банктык картаңыздагы данныйларды толтурушуңуз керек болот. Албетте, биз ушул жерден токтотууну туура көрдүк. Анткени бул сайтты ачык булактардын жардамы менен анализдеп көргөнүбүздө күмөндүү сайт боюнча маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эгер карта данныйларды толтурганда менин эсебимдеги каражат жок болуп кетүү коркунучу бар эле. Бул ыкма кибер кылмышкерлер арасында кеңири жайылган. Facebook колдонуучуларынын арасында буга ишенгендер да бар. Билдирүүнүн шарттарын аткара баштаган колдонуучулар булар тобокелчилик аймагында калган адамдар. Мисалы, ушул эле ыкма менен Лалафодо да колдонушат. Биздин көрүүчүлөр күмөн жараткан шилтемени текшерип берүүбүздү суранып кайрылышты. Телефон номери да бар. Телефон номери аркылуу текшергенибизде номер Асанов Иса деп сакталыптыр. Андан сырткары 10 комментарий калтырылган. Комментарийлерде булар мошенниктер экени айтылат. Биз булар алдамчылар экенин билсек деле, алар менен оюнубузду уланттык. Акчаны дароо которгону, буюмду курьер менен таласка алдыртканы даяр экенин билдирди. Онлайн төлөгөнү да мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты. Менин атым Арген. Биткоин, Тифкоин деген криптовалюталар бар эмеспи? Ошол сыяктуу ойдон эле токуп, Арккоинге которо аласыздарбы десем, которобуз деп жооп беришти. Түшүнүп турасыздарбы? Арккоин деген криптовалюта жок. Аны мен ойдон эле токуп койдум. Бирок сатып алуучу тарапта бир шарт болду. Алар бизге акчаны которушу үчүн картадагы данныйларымды толтурушум керек экен. Албетте толтурган жокмун. Муну менен эмнени айткыбыз келди? Эч качан күмөндүү сайттарга өзүңүзгө тиешелүү болгон маалыматтарды калтырбаңыз. Капчыгыңызга залакасын тийгизиши мүмкүн. Ишеним жакшы нерсе, бирок текшерип койгон андан да жакшы. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Көрүшкөнчө, күмөндүү маалыматыңар болсо Т-медианын Facebook баракчасына же жеке менин кат куржунума жазсаңыз болот.